Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбыздары. Ободо Кыргыз Республикасынын эл акыны, жазуучу жана драматург Меңди Мамазаированын Аймаран романын улантып окуйбуз. Тумар баласы экөө түштөн кийин учуп Кемерованын Междуреченскесине учуп жетишти. Москвадан туп-туура 3186 километр аралыктагы Междуреченск аймагына кыйла убакыт учат экен. Аэропорттон шаардын борборуна барганда Арсар колундагы картасы боюнча аныктап алды. Кедрател деген мейманканасы бар экен. А дегенде ошого жетип жайгашып анан кумар таэжемди издейт окшойбуз деп апасына картаны көрсөттү. Мейлиң эмнеси болсо да жетеликчи. Арсар апасынын ичинде кандай күрөш жүрүп атканын баамдады. Бул көйгөй келип чыккандан бери апасы шуу үшкүрүп, эч кимге эчтеме дебегени менен катуу кыжаалат болуп атканын сезген. Оңойбу, бир топ жылдан бери бири-биринен кабарлашпай, куш тилиндей кабар жок. Анан эле кереги тийгенде трансплантация деген жексүр сөз пайда болгондон бери уялашын издеп, кандай кабыл алат, кандай жолугушат? Керегим тийгенде жер түбүнө издеп келдиңби десечи, Арсардын көңүлүн өйгөнү да ушул. Кедра отели борбордон кыйла алыс экенин көрүштү. Диаспоранын маалыматы боюнча кумардын жашаган жерине жакын дешкен. Жакшы адамдардын жүзү бардык жерде окшош болот, а жаман адамдардын дагы жүзү кылган эткени бирдей эмеспи? Эгер жакшы адамдар болбогондо жер огунан омкорлуп, жер планетасы эбак ташталкан чыгып жатып калбайт беле? Мейманкананын дежурные түйшүк тартып алыстан келген адамдар экенин билген соң жайлуу орун берди дагы адрестеги Луначарский көчөсүн таап бергенге аракет кылаарын айтты. Эне бала ал күнү кеч келгендиктен башка эч нерсеге ал жетпей, ал эмес бири-бири менен сүйлөшкөнгө алдары келбей жатып калышты. Эрте менен түндөгү дежурныйдын эшик какканынан ойгонушту. Кирери менен бир барак кагаз сунду. Анда кайсы унаа менен бараарын, Луначарский көчөсүнүн кайсы менен кесилишине чейин такталуу экен. Чоң рахмат кызым деп сүйүнүп кеткен Тумар дежур кыздын колуна акча кармата койду. Ой, не надо деп безилдеген кыз купюраларды кайтарып берип чуркап чыгып кетти. Большое спасибо, детка. Жакшылап алкаганга үлгүрбөй кала берди Тумар бозала болуп. Кызыксыз да апа деп күлдү. Бул жак сиздин Кыргызстан менен Москва эмес, кымындай нерсеге эселеп акчасын сунган. Ошону айтсаң, бирок аэропорттон бу жерге алып келген таксист кошелегиңди аңтара койду окшойт. Ал таксист шаардыкта Россиянын тереңине канчалык сүңгүгөн сайын жөнөкөй, ак көңүл, карапайым элге туш болосуң. Бизде деле кыргыз айылдарында башкача, илгеркидей эле ыйманы бүтүн адамдар бар дешет го. Анын чын эне бала ээрчишип биринчи кабаттагы ашканадан кадимки орус шишесин буйртма кылышты. Накта каймак катыктаган шийини ысык-ысык уурташып, артынан чай ичип, курсактарын тойгузуп алышты. Эми жанагы барактагы адрес боюнча такси жалдап жүрүп отурушту. Канчалаган мамлекеттерде болдум. Ар бир жердин өзүнө тиешелүү, бири-бирине окшобогон кооз, кызыктуу жерлери бар экенине улам ынанасың деп ойлоп баратты өз ичинен Тумар. Атайлап сарсанага батпай, акыл үчтү сактап келатты. Кантип кандайча жолугушар экенбиз деген арасат ойлорду атайлап ойлобогонго тырышып, маңдайга когонгон чымынды айдагансып, нары түртүп келатканы менен баары бир. Ойлончу ой ар кандай формада көрүнө бермеги, ойлонуна бермеги да чын. Качанкы балалык. Бирдеме боло калса тытыша кетип, апасы умугүлсүн дукпай, бирдемелерди талашып чукчуңдашкан. Жаштык кез. Баары кайдан жайдан келе калып, эсти оодарып атты. Мам, келдик. Арсар үнүнүн болушунча жумшак чыгарып, апасынын имнойдо келатканын, жүзүндөгү ар бир клеткасы кыймылдап, алдан эмедей чыңалып атканын туюп сезип, жеттик түшөлү. Апасын таксиден түшүрүп, белек печкек салынган оор сумканы жанына койду дагы айдоочу менен эсептеше кыйлага турду. Аны муну сурамжылап, бир маалда чөнтөгүнөн тамек алып тарта кетти дагы жылмая жөнөп кеткен орус жигитке кол булгалап, нары караган калыбында кыйлага турду. Тумар Арсарды карап таң калды. Балам, сенин тамек тартканыңды биринчи көрүшүм деди айран кала. А булбу? Кээде шоктонуп ойной коем. Ойной койгонуң жакшы экен. Бүтүн бир пачканы чөнтөккө салып алып. Кечириңиз мам, оозуна тиштеп турган тамекини алып, өчүрбөстөн нары басты. Өчү бардай соруп алды дагы кыйла алыста турган акыр чикир жашикке салып келди. Бул дагы өзүн кандай кармашты билбей ататмак окшоп. Кеттик папа.
Дагы канча басат экенбиз деп сурады. Баспайбыз. Тушуңузду караңызчы. Тумар бет маңдайынан караганда Луначарская 127 деген жазуу бадырайып туруптур. Экөө тең кыйла апкарый түштү. Апаке, сумка менен ушундай. Оба, айтайын деп аткам. Сен кирип сураштырчы. Туура болсо анан чыгарсың. Шынга бой атасы назарга коюп койгондой келбеттүү Арсар үйдү тегерете курчаган тубалдан коңгуроо издеп тапты да акырын коомай сыйбасты. Көк сыр дарбазаны дароо ачкан жан болбоду. Күтүп кайра басты. Эч ким жок окшойт деген Арсар колун эки жакка жайып, эми кантебиз дегендей болду эле. Ошо маалда ичкериден "Кто там?" деген аялдын үнү угулуп, ошого удаа эшик ачылып кетти да, андан ак чач улгайган орус аял башпакты. Арсар бирдемелерди түшүндүрүп атты. Дарбаза чоң ачылган бойдон калды. Апасы жакты бир карап алып, орус аялдын артынан кирип кетти. Адашпай таап келген окшойбуз деп санаасы биртике тана түшкөн Тумар кол сумкасынан күзгү алып чыкты да, чачы башын оңдоп, үрпөйүп сана тарткан өзүн көрүп дагы таң калды. Эмне болуп турам өзү? Карманайынчы, орус жигитке турмушка чыктым деген каттын эстеди. Туура эле таап келген окшойбуз. Аңгыча аңырай ачылган көк сыр дарбазадан Арсар менен жанагы улгайган орус аял көрүнө калды. Тумар өзүн тыкан кармап ичинен баардык окуяга даярмын деген таризде түздөнө турду. А Кумар эмнеге чыкпайт? Балким үйдө эместир деген ой келди. "Здравствуйте, заходите." Жүзүндө бир бырышы жок, ырайлуу орус кемпир жол көрсөттү буларга. "Здравствуйте" деген сөз араң кирди апкарыган Тумардын оозуна. "Это вы, Тумара? Сразу узнала. Вы как две капли воды, похожи друг на друга." Спасибо, да, я Тумар." Кемпирдин жылуу ырайы эки тамчы суудай окшош экенсиңер дегени Тумардын жүрөксүгөн миң санаасын кыйла азайткандай болду. Үчөө короого киргенде мизилдеген тазалык, гүлдөп турган бактарактар, аздыр көптүр огороту көзгө чалдыкты. Дубалдын четиндеги брусчатка жаткырылган жол менен жүрүп отуруп, эскирээк бирок жымылдата жыйналган тамга киришти. "Чувствуйте как дома, не стесняйтесь." Кемпирди ээрчиген эне бала верандага бут кийимдерин чечип, оор сумканы жанына коюп, кенен бөлмөгө киришти. "Они, Кумара и Сергей, где-то через полчаса появятся. И пацаны тоже придут со школы. А я пошла чай поставить." "Ой, не утруждайте себя, нам ничего не надо", деп жараша жооп беришти эне бала. "Как же не утруждаться? Она давно вас ждала? В конце концов, дождалась, бедняжка." Баскан турганы тың кемпир ашканага кирип чай кайнатып убаралана кетти. Кантсе да бул үйдүн ээси Кумардын кайненеси экенин боолголоп отурушту. 10-15 мүнөт өтпөй подноско аны мунсун көтөрүп кайра кирди. Бөлмөнүн бир четинде турган чоң столдун үстүнө жанагыларды койду дагы Арсарга кайрылды. "Помоги, сынок." Ордунан учуп турган Арсар столду жылдырыштырып кемпирге жардамдашып жиберди. "Вы с дороги устали, конечно. Хотя бы по-стариковски чаем, хлебом накормлю вас." "Вы очень добры. Спасибо", деди Арсар. "Ты так хорошо говоришь по-нашему. Ты не русский?" деп сурады жылмайган кемпир чайды өзү коюп сунуп атып. "Почти что да, потому что среди русских живу 100 лет. Наша Кумара тоже очень хорошо говорит. Ну, сколько мы вместе?" "За варенье спасибо, очень вкусно", деди Тумар чайга салып ичип атып. "А хлеб вы сами пекете?" "Хлеб я сама пеку, а варенье из крыжовника. И из винограда тоже сама варю." "Вот она что!" Тумар таң калды. "Вкус очень интересный, необычный." Аңгыча коридордон дүбүрөгөн сүйлөгөн үндөр угулуп калды. "Мои солнышки, мои внуки пришли." Кемпир ордунан атып туруп, сыртка чыкканча бири-бирине куюп койгондой окшош эки өспүрүм кирип келип, төрдө отургандарды таң кала карап туруп калышты. "Заходите, заходите. Это мамины родственники. Поздоровайтесь." "Здрасте" дешип, Арсар менен кол алышып учурашты дагы, "Мы переоденемся" деген өспүрүмдөр башка бөлмөгө чыгып кетишти. "Стесняется, это пока. Привыкнут." Кемпир да артынан чыгып кетти. "Того, мам, Кумарта эжемдин өзү сизге да аябай окшош экен. Эки эгиз балдардын өңүн көргөнгө иштери жылып,
жатыркаган сезимдер кыйла тарап отуруп калышты. Эми Кумардын дагы келер маалы болду окшойт. Кемпирдин айтуусу боюнча кемпир ашканадан неберелерине бирдеме шам-шум эттирип өздөрүнчө сүйлөшүп атышты. Чоң бөлмөнүн терезесинен Кумар менен күйөөсүнүн келатканын көрүшүп, эне бала ордуларынан обдулуп, ал демедей абалда катып турду. Аларды отурлап чыккан кемпир шаңкылдай сүйлөдү. А у нас гости издалека. Какие еще гости? Деген Кумардын үнү болду. Гостей только утром провожали же. Зайдешь, увидишь. Табышмактан да сүйлөгөн кемпир тигилердин алдына түшүп, өзү биринчи кирди. Но Кумарды карап туруп калды, кантер экен деп. Апей деп чоочуп алды Кумар. Тумар, арсар. Канатын жая куштай учуп, төрдө кубангандан кыймылдай албай титиреп, буту тушалып турган Тумарга боюн урду. Тумар да бир бооруна жабыша кучактап, бети башынан өпкүлөп жиберди. Аман эсен барсыңбы? Бармын, өлбөй калдым. Кичине эсине келе. Мына ушул адамдар мени тирүү алып калды. Ой арсар. Эми арсарга жабыша мойнунан өпкүлөп, көз жашын тыя албай жатты. Тумардын өңү куп-куу болуп, дубалдай агарып кетти да, жыгылып кетерде арсар жүрөй калды. Мама, өзүңдү кармачы. Эмне болдуң, мам? Посадите ее. Күйөөсү жакын келип, билегинен алып тамырын кармады. Мама, дай воду. Кемпир барып бир бокал суу алып келгиче Тумарды диванга жаткырып, тамырынан колун алган жок. Эренине тийген сууну ирмеп биртикке жутту дагы көзүн ачты Тумар. Эки жагын карап, баары жардап туруп турганын көрүп, ыңгайсыздана түшүп, ордунан турганга камырды. Лежите, лежите, деп чөбөлөнүп жиберди ал. Еще немножко полежите. Это от радости. Алсыз унчукту Тумар. Да, конечно, от радости. Кумар башын жүрөп, бети башын сыйпалап жиберди. Апаке, эме жакшысыңбы? Арсар кубарып, кан сүлсүз жаткан апасынын түрүн көрүп, кыжаалаттана сурады. Коркпо оолум, баары жакшы. Дай бог. Кумар көзүнүн жашын арчып, эми Тумарга жабыша жанына отура кетти. А ну, еще вас посмотрю. Тумардын тамырын кайрадан көпкө кармады да. Давление низкое, да? Или наоборот? Рабочее давление 100 на 70. Иногда еще ниже бывает. Так и оно есть. Мама, дайте горячий чай с вареньем. Кумарка, принеси мне аппарат. Да, сейчас. Давление ченегич аппаратына алып жетип келди. А мы с удовольствием попили чай с вареньем, деди Тумар. Сейчас сладкое вам надо. Кумар алып келип берген аппарат менен кан басымын ченеди. Так точно. 100 на 70. А вы лежите, а еще немножко отдохните. А мы с Кумаркой переоденемся и придем. Булардын адепке жолугушуп көрүшкөн ушундайча өттү. Арсар тигилердин артынан барып, сумкадагы алып келишкен тамак-аш, белек бечкектерин берип, алар менен сырткы бөлмөдө көп күттүрбөй Кумар кирип келди Тумардын жанына. Эми кандайсың? Ничего не беспокоит? Кумар үйрүлө түшүп, ысык чайдан түгөйүнүн өңү кызара баштаганын көрүп, көңүлү ордуна келди. Мындай абалың тез-тез болобу? Деп сурады Кумар. Кийинки кезде бир топ жолу кайталанчу болду. Докторго көрүндүңбү? Ооба. Эртең биздин поликлиникага алып барып, бардык врачтарга көрсөтөбүз. А мен баарынан өттүм жакында эле. Каерден өттүң? Кыргызстандан, анан Москвадан. Эмне дешти? Каның аз дештиби? Лейкемия. Что, лейкемия? Да. А ты понимаешь, что такое лейкемия? Кумар таңгала карады түгөйүнө. Мурда билбейт элем, азыр түшүнгөн үчүн ушул жердемин да. Кумар таңгала карап турду түгөйүнө. Странно. А есть анализы, выводы, подтверждающие этот диагноз? Есть в сумке. Ананыраак айтсам болот беле? Же туура кылдымбы деп ойлонуп калды Тумар. В сумке, говоришь? А где сумка твоя? Вот она. Дивандын четинде турган сумканы алды да, андагы врачтын так диагнозу коюлган оору баянын алып берди. Кумар кагаздарга бир сыйра көз жүгүрткөн соң шалдайып отуруп калды. Кечирип кой, Кумар. Дароо эле проблемамды айтып капа кылганым үчүн. Башка айлам жок, убакыт кыска. Ты что, при чем тут капа? Москва тоже подтвердила? Значит, трансплантация неизбежна? Да. Давай почему сразу о болезни? Это завтра с утра на трезвую голову будем решать. Как там моя родина, Кыргызстан? Чаще митингуете?
Да, если не митингуем, жить скучно же. Тумар алсыз күліп алды. Гуляселька как, атай, балдарычы? Все живы, здоровы. Они не знают о моей болезни. Мы с Арсаром никому не говорили. Ну и правильно. Вылечишься, успеешь рассказать. А вылечишься ли? А как же? Сейчас медицина сильная. О, много чего сделает. Как девочка гостья. Отдохнула ли? Күйесі кіріп келді. Слава богу, сейчас немножко лучше. Извините, что вам сразу создала неудобства. Ничего подобного, я врач. Везде, всегда мы привыкали помогать людям. Вы тем более наши родственники. Спасибо за такой теплый прием. Давайте познакомимся. Меня зовут Сергей Николаевич, врач-ортопед, с 35-летним стажем, деп күлді. Очень приятно, деп жооп берді Тумар. Говорят, у вас в Кыргызстане жарко, 38-40 градусов жара. А тут вам не холодно, деп тамашалай кетті. Ваша погода как раз мне кстати. Хотя я в Кыргызстане родилась, жару плохо переношу, деп Тумар Россиянын салқындығын мақтай кетті. Товарищи, к столу. Как у нас говорится, к дастархану просим. Кумара нам по-киргизски много чему научила. Ал жапкыча апакай басқан тұрғаны тың, жылуу жүз ақ чаш кемпір кирип келіп шаңқылдады. Мама, я сейчас. Кумар ордынан тұрып шашып шығып кетті. Артынан Сергей шықты. Тумар ордынан тұрып, сумкасынан күзгісін алып, чачы башын оңдоп, киімдерін бір сыйра қарап алып, анан шықты. Адеп кирип келгендегі верандадағы ұзын столғы ақ дастархан жабылып, үстіне түркін түрді даамдарын толтырып, четінде буысы көтерілген самуыр, Арсар экөө ала келишкен Москванын мыкты колбасасы менен сырлары, цитрус жемиштери, ананда Москвадагы кыргыздар иштешкен кафе-ресторандарда жабылган чоң нандар дастархандын көркүн чыгарып туруптур. Тумар сүйүнүп алды. Баарынан да нанды жакшы алган экенбиз деп. Сергей эки тамчыдай окшош балдарды жетелеп алып келди дагы тааныштыра кетти. Вот они, наши птенчики. Асан, Усен. Когда они родились, мы долго спросили, как назовем. Все-таки бросили жеребьевку. А там были такие имена: Асан, Усен. Кумара выиграла. Она нам объяснила: Асан Усен значит радуга после дождя. Вот, и мы назвали радугой. По-русски очень необычно звучит. Вот наши радуги. Хорошо учатся. Сияют для нас, как радуги. В этом году заканчивает школу. Оба хотят быть космонавтами. А это моя мама, Анна Петровна. Она одна воспитала меня, врача, ортопед. Кумара, моя супруга, моя любимая. Я сам ее нашел, потом она расскажет, наверное, как и что было. Вылечил сам, на ней и женился. Это очень долгая история. Короче, она обучалась медицине. Сейчас моя медсестра даже ассистирует, когда я оперирую. Вижу Тумара. Вы очень похожи на Кумар. Как две капли воды. Как мои дети. Мы очень гордимся, что они так похожи. А мы с Арсаром уже познакомились. Теперь мама просит нас всех к столу. Замечательно, дед Арсар. Значит, они мои родственники, мои племянники. Bir saatтай чай içip, Анна Петровнанын нақта орыс пилименен жеп içip сүйлөшүп отурушту. Кумар улам көзүнүн жашын сүртүп коюп, бошогон чыныларга чай коюп берип, жөндөп да тамагы чалбады, толкунданганы басылбады. Ошо арада күйөөсүн айтса керек Тумардын жайын. Тамактан кийин Сергей Николаевич Тумар менен Арсарды кабинетине чакырды. «Милая, захвати мои очки на веранде», деп кыйкырды. Идеш аяк менен күймөнүп жүргөн Кумарга коноктор кирип жайылган соң. «И заодно баночку сока березового». Ушун эле күтүп тургансып, лепилдей кыймылдаган Кумар күйөөсүнүн көз айнегин берди да, ала келген бир банка сокду ортого койду. «Прямо из банки, что ли?» деп күлдү Сергей Николаевич. «А, да, я сейчас». Кумар жаш кыздай сереңете тура калып, ашканага чуркады. Көз айнек кийгенде өтө олуттуу, дайыма ооруканалардан көрүп жүргөн сүрдүү профессордун кейпин кийди Сергей Николаевич.
А Кумар анын жанында айтканын илгиртпей аткарып турган медсестрага окшош эле. Чынында эле таяжам накта медсестра кыздарга окшоштура деп ойлоп отурду Арсар. Сергейдин жанында өтө эле жаш көрүнөт экен го, деп алды ичинен боору ачыган Тумар. Чын-чынына келгенде Кумарды аял сезими биринчи жолу ушул жерден пайда болуп отурат го чамасы. Это твой любимый бокал. Сыртында медиктердин эмблемасы, жыландын уу алып жаткан сүрөтү бар апакай бокалга соктон койду дагы күйөөсүнүн алдына койду. Ысык көл деген жазуусу бар 2 бокалга дагы суу куюп, Тумар менен Арсардын алдына койду. Бул Асан менен Усендин бокалдары, ичкиле, абдан сонун сок деп, аларга кыпкыргызча сүйлөдү Кумар. Муну кайненем Анна Петровна өзү жасайт. Укмуш, ооз тийип көргөн Арсар мактап калды. Вареньясы дагы өтө жакты деп Тумар дагы айтып калды. Дагы чесиңерби? Сокту кайталап койду. Тилимди унутпаптырмынбы? Менден таза сүйлөйт экенсиң, деди Арсар таяжеsin мактап. Сергей Николаевич буларды кызыга күлүмсүрөп карап отурду. Тилимди унутпаш үчүн ар күнү бир барактан болсо да кыргызча китеп окуйм. Тумардын оюна кылт дей түштү. Атаңдын көрө Нурадил атамдан калган эстелик жазманы ала келбептирмин да, деп өкүнүп алды. Балким өлбөсөм мүмкүнчүлүк болор. Сокту ичип болгон Сергей Николаевич тамагын кыра жөтөлүп алды да. Ну, друзья, родственники, к делу. Тушунда эвак даярдап алып келип койгон Тумардын оору баянын колуна алды. Я тут посмотрел досконально. Хотя я хирург-ортопед, но общую медицину не хуже других знаю. Давайте все откровенно будем обсуждать. Ачык жүз менен кыдырата карап алды Сергей Николаевич. Тумар ойлуу, Кыргызстанда анан Москвадан анализден өтүп, так туура диагноз коюлуп, трансплантацияга барары чечилгенден кийин бул хирург-ортопед эмнени ачык түшүндүрмөк, эмнени сүйлөшмөк, кандай пикирге келишмек, баары айдан ачык болуп турганда. Тумар, вы все тонкостью понимаете вашей болезни? Почти что да, все понятно. Еще в Кыргызстане я согласилась на это. На трансплантацию деп коштоп кетти Арсар чыдамы кете. Ага, тут у вас сингенная ТКМ будет. Значит, вам нужен донор? Из родственников самые близкие, кровные, понимаете? Родственник, который в утробе матери. В одной яйцеклетке выросли и родились. Сергей, ты же знаешь, что мы с Тумарой в одной яйцеклетке появились? Правильно, душечка моя. Но это не решает дело. А что решает? Кумар тикесинен тик тура калды. Вы все правильно понимаете меня. Сергей Николаевич, мы все поняли. Мы не за этим приехали. Арсар да ордунан тура калды. Вы не думаете, что только за донором приехали? Понимаете? Мы очень хотели Кумару увидеть. Как говорится, столько лет, столько зим не виделись. Сергей Николаевичтин жүзүнөн эч нерсени байкоого болбойт эле. Эч кандай эмоция калтырбай, кандай баштаса так ошондой сөзүн улады. Друзья, родственники мои, я все понимаю. Кумара, вы не в курсе дела? Она пережила множество операций, долго не могла забеременеть. При этом у нее... Сергей, прекрати, интигип туттугуп кетти Кумар. Любой ценой я буду донором. Она моя единственная родная сестренка. Эки көзүнө жаш тегеренди. Тумара тура калып кучактап көп көтөрдү ыйлашып. Я очень благодарна вам всем. Спасибо за такой прием. Когда мы с порога зашли, сразу поняла, какая у вас дружная семья, Анна Петровна. Несмотря на то, что в первый раз видите нас сразу, позаботились о нас. Спасибо за все. Сергей Николаевич, я вас очень правильно поняла. Вы, оказывается, честный, реальный, всезнающий человек. Вы оберегаете свою семью, детей. Вон, они какие красивые, Асан, Усен. А нам найдется подходящий донор. Я очень хорошо уведомлена об этой болезни. Вы правы? Не нам решать. Это все-таки решается, колу менен Асванды көрсөтүп койду. А кто знает, вдруг все дела внезапно пойдут в лучшую сторону?
Какая умница, какая молодчина. Сергей Николаевич Тумарға разы бола қарады. Любой ценой я буду донором. Куда позовешь, туда и пойду деген Кумара өз сөзінде тұрарын дағы бір жолы тастықтады. Сергей Николаевич, Кумарта эже, спасибо вам, деп чын көңілден рахмат айтып жіберді Арсарды. Апасының сөзі де аға дем берді. Чында, елдің барының еле егіз бір туғаны бар бекен, донор табылы біле, жасатып аяғы біле атышпайбы? Насчет средств, что ли беспокоишься? Я найду сама. Если надо, губернатору Аману Тулееву пойду. Сергей Николаевич жұмшақ күліп қойды. Милая моя, разве денег жалко? К Тулееву не надо идти. Возьми все мои сбережения. Я помогу, чем смогу твоей сестре. Родной, меня не надо жалеть. Я здорова, как 18-летняя девочка, Тумара моя. Ну, хорошо, Сергей Николаевич ордынан тұрып, Кумарды жеңіл құшақтап маңдайынан өпті. Но, друзья, родственники, уже поздно. Отдохнем. Как говорится, утро вечера мудренее. Завтра еще потолкуем. Салмақты басып кабинеттен шығып кетті. Емі үшеу бетме-бет қалышты. Тумара түгейім, қату құшақтап қайрадан өпті. Сілерді қандай ғана сағындым. Барам деп біле бара албай жүрдім. Қандай жақшы болды келгеніңер. Қайрадан құшақтап ийлап кірді. Тумар да көз жашын көл қылып. Кумарта эже, апа, бол деме, ийлап ағыла. Ушунчалык жолугушуп көрүшкөнүбүзгө шүгүр кылалы, тобо дейли. Арсар экөөнү соорутуп кирди. Ыйлап агылачы. Жок, Арсар, Тумар, мен силерди ушул бойдон кетире албайм. Сергей Николаевич өтө боорукер адам. Ал баары бир макул болот. Кандай адам экени көрүнүп турбайбы, Кумар? Тумар эми өзүн колго алды. Сүйлөшүлү, акылдашып көрөлү. Сергей Николаевич жакшы адам экен. Абдан жакшы да врач. Шаар боюнча издеп келишет. Мени дарылап ажалдан алып калган ушул киши. Кумарта эже, бактылуу экенсиз. Кандай татынакай уулдарыңыз бар экен. Булар менин бир туугандарым да, Ооба да. Өзүң канча балалуу болдуң? Үй бүлөң тууралуу айтчы. Бир эле уулум бар, сыргак, 1-курста. Соня орус кызы. Биз бул жактан жолдуу экенбиз. Соня келиним да аябай жакшы адам. Тумар ортодон кошула калды. Апам Соняны менден да жакшы көрөбү деп калам. Ананчы кээде биздин кыздар деле келин болуп барган жерин шордотуп атпайбы? Тиги биз Найылдагы Кара Чалабачы, кемпири каза болуп калган. Келини батырбай карылар үйүнө жеткирип салышты. А уулучу? Кумардын көзү алая түштү. Уул эмне? Ошо адам болсо карыганда атасын ал жака жибермек беле? Кабар алган айылдаштарын айтыптыр. 3 маал ысык тамак ичип оңуп калдым го, неберелериме көрө албай сагынып атам дептир. Силерде да шумдук болуп аткан экен? Шумдукты айтпа. Абышка сөйлөп кор болгон кемпирлер радиодо иштеген менин бир тең тушумдун эжеси бар эле. Кант диабетине кабылып, алда карылар үйүндө болчу. Тизесинен кестирип, акыры жакында каза болуптур алда. Ой, кошмар, Рая эжеби? Деди Арсар. Анын жалгыз уулу карай албаптыр да. Кандайын ким билсин, анысы да ичип кетип. Акыры карылар үйүнө түшүп калган болчу. Рая куурагыр. Не дай бог никому такую жизнь. Арсар улутунуп алды. Кой, мен силерге орун даярдайын. Тумар экөөбүз жатып алып, кеңире сүйлөшөбүз. Жарым саат убакыт өтпөй Кумар келди. Ой, Сергейдин кылары ошол да. 2-чи кабатка чыгып кетишти Арсар экөө. Апамдын крыжовник менен жүзүмдөн жасаган виносунан ичип, ошол жерде кеңкесир эс алабыз деп. Сергейин канча жашта? Абдан токтоо, акылдуу адам окшойт. Тумар абдан жактырганын айтты. Менден туура 10 жаш улуу, колу алтын, не деген баспаган адамдарды, балакайларды бутуна тургузду. Бу жердеги ар кандай улуттун баары аны жакшы көрүшөт. Междуреченскини борборунан, Новокузнецкиден келишти, алып кетебиз, үй жай беребиз деп. Мен ушул туулуп өскөн элиме керекмин деп болбой койду. Бирок кээде барып, жаштарга кеп кеңешин берет. Кыйын операцияларга консультациясын аябайт. Башында турган учурлары болот. Азамат экен. Кумар ичкеридеги кенен бөлмөгө диванга Тумарга орун даярдап коюптур. Анын жанына жерге өзүнө матрасты жая салып, мен бүгүн сени тиктеп жатам, такыр көзүм тойбой жатат деди. Эртең жумушуң барбы? Эртең не операционный день. Сергейдин дагы колу бошураак. Кабатыр болбо жаным.
Экөө көпкө бири-бирине тойбой ар нерсенин башын бир чатышты. Менин түшүмө көп кирдиң, деди Тумар. Жакында эле сени апакай куш болуп, оозуңа жашыл жалбырак тиштеп алыпсың. Ушуну жесең айгасың деп, анан мен сымак уч дейсиң, а мен кара баткактан бир бутумду араң сууруп чыгып, эми учайын деп атып ойгонуп кетем. Мен ар күнү силерди эстечүмүн. Сергей экөөбүз акыркы күндөрү көп сүйлөштүк. Ушу быйыл отпуск алып, Кыргызстанга барсакпы? Балдарды ээрчитип алып деп атканбыз. Анна Петровна ооруп калып, убактынча токтоп калдык. Анна Петровна абдан жакшы киши экен. Булар эң сонун адамдар. Туура, адамдын улутунда эмес экен го. Кеп башкада турбайбы? Да, ты права. Мына мен бир ата-энеден туулган кандашпыз. Сенин уялашыңмын. Менден канча азапты көрдүң? Анын баарын кеч түшүндүм. Тумардын тамагына ачуу түйүн кептелип, сүйлөй албай калды. Кечир жаным, кеч болсо да. Тумар, что за азап? Я не понимаю. Зато я сама понимаю. Да ты брось. Мы были глупыми, молодыми. Баары менин акмактыгымдан башталды. Мен адамдай болсом, сен мынтип көз көргүз, кулак уккус жерге жүрмөк эмессиң. Ради бога, извини. Если сможешь. Тумар ордунан тура калды. Ты что, Тумар? Кумар да ордунан туруп светти жандырды. Ты себя не вини? Это моя судьба. Понимаешь, моя судьба. Кийинки кездерде көп ойлондум. Тумар жашына муунуп сүйлөй албай калды. Бул баягы бала кездегидей эле жумшак, кечиримдүү, ак көңүл турбайбы, деди ичинен. Кумардын ушунчалык жумшак, дегеле эчтеме болбогондой мамилеси, чын ыкыласы андан да катуу күйдүрүп, жанын жеп жатты. Ладно, Тумар, тебе нельзя нервничать. Кайра светти өчүрдү да төшөгүнө жата кетти. Мындай жолу ушу болобу жокпу билбейм. Баары бир экөөбүздүн тең уйкубуз качты, деди Кумар. Ооба десең, Кудай бир бербедиби бул күндү? Азыр караңгы түн. Давай, коротко расскажу о себе. Баары бир сурайсың да, бул оруска кантип турмушка чыктың деп, Кумар күлүп калды. Мага эч кандай айырмасы жок, бактылуу болсоңор болду. Билесиң, 1993-95 жылдар биздин атактуу Октябрдын 40 жылдыгы атындагы фабрикабыздагы олку-солку болуп атып акыры тарады. Атагы Союзга белгилүү мен деген мастерлер көчөдө калышты. Ки жашы жеткендер пенсияга чыга албай, биздей технологдор, мыкты адистер не кыларыбызды билбедик. Жашыраактары анча деле кабатыр болгон жок, базарга чыгышты. Биз деле анда жаш экенбиз, ары сүрүлүп, бери сүрүлүп, урунуп нетип атып, сен госслужба деп өз ишиңди уланта бердиң. Бизге кыйын эле болду. Жаштыгыбызго эгемендүүлүк келди деп каалаганыбызды кыла баштадык. Жапырт соодага кирдик. Андан жолдуулар болду, жолу болбогондор да сансыз эле. Эл менен куша кылып адегенде Екатеринбургка бардым. Билесиң да, күйөөм менен кыйла жашап, төрөбөгөндүгүмдөн кайненем куушыйрак деп кууп чыкканын. Билем да, кайненең шумдук кемпир эмес беле. Какчаңдап али да тирүү дешет. Күйөөң сенден кийин көп жолу үйлөндү деп уккам. Мен да уккам. Кыргызстанга барган кыз келиндер айтып келип атышкан. Азыр 6-чысы менен жашап атат деп. Ичип да алат турбайбы алыш ордуң. Баарын кылган энеси андай шартта ичет да анан. Ошондой энелерге таң калам, жалгыз баласынын турмушуна киришип бактысыз кылып. Алар баламды бактылуу кылып атам дейт экен да. Да, Тумар үшкүрүп алды. Бардык эле кайненелер андай эмес, Назардын энеси алтын адам. Алды апамды айтам. Ааламда алты айлансаң да андай энени табыш кыйын. Аты да Алдей, сени да Алдей эледи го. Ошол киши да Назар экөөбүзгө ортобузга алтын көпүрө болуп, балдарымды тарбиялаган. Эки дүйнөдө ыраазымын ал кишиге. Менин Анна Петровнамдай киши жок дүйнөдө. Алгач ошол киши мени сүйдү да. Кантип? Тумар кызыга сурады. По порядку расскажу. Мен Күкүн эже менен кетпедим беле Россияга. Ооба эсимде. Тумардын жүрөгү зыр этип алды. Күкүндүн атын укканда. Адегенде Күкүн экөөбүз Новокузнецкиде соода кылып жүрдүк. Күкүндүн Сабый деген 13 жаштагы кызы кошо жүрчү. 13 жаштагы кызды неге алып жүрөт? Аны таштаганга эч кимсе жок болчу. Күйөөсү менен ажырашып кетишкен. Анан эмне кылат? Сабый соода кыла албаса да, ага буга жумшап, бизге пайдасы тийчү. Ал жерде 2 жыл иштедик.
Сабый өңдү түстүү, бою келбети келишкен кыз болуп өсүп чыкты. Баары кызыгышчу, жакшы көрүшчү. Ошо кезде Күкүндү Кудай урбадыбы? Эмне болуп? Жинди болуп, бир Афганды сүйөм деп ээрчип, башка шаарга кетип калды. Сабыйды мага таштап, 2 жыл ичинде бир туугандай болуп калган элек да. Сабыйды сага, сени Кудайга тапшырдым дебедиби? Келе суу. Экөөбүз бир орустун квартирасында жалгыз калдык. Соода начарлай баштады. Кыргызстандан алып келген товарларыбыз өтпөй, улам банкрот боло бердик. Соода эмес, жан багуу кыйындады бөтөн жерде. Ошол учурда сааттай болуп, Күкүндүн кайын эжеси келе калды да, мен алып кетем Сабыйды, соодага чыгарбайм, бала бактырам деп, мага ээ кылбай алып кетип калды. Жашоо шарты бар неме бекен? Кайдагы шарт? Кыргыздардын баары эле жергиликтүү элдин квартиранттары да. Эми жашоого болобу дегенимде, жүр десе эле ээрчип кете бердиби кыз? Кыз деле баргысы келген жок, бирок ачка калыш кыйын да. Ошентип 2-3 айдай кабарсыз калдым. Сабый бир күнү өзү качып келиптир. Күйөөсү жаман киши экен, мага тийишип атат деп. Сабый ошондо 15ке чыгып калган. Узун бойлуу, сөөк саактуу келип, 17-18дегидей көрүнчү. Эртеси эле артынан келип алып кетти эжеси. Менден кабар алып туруң деп ыйлайт бечара. Мага кагаздын айрыгына адресин жазып берип атып. Эжеси шаштырат. Таксиге акчам кетип атат деп. Дагы бир айча кабар жок. Акыры издеп барсам, Новокузнецкинин центринде экен. Квартиранын эшигин араң ачкан, 40тагы букадай болгон чаарала киши. Ал кыз качып кеткен, жок деп эшикти жаап койду. Кыргыз бекен? Кыргыз да. Сөзүнө ишенип кетип атсам, ошолор турган 7 кабат үйдүн короосун шыпырып жүргөн бир киши артыман келип, токточу дейт. Мен айран болуп, сизге эмне керек дейм? Сен Сабыйды издеп жүрбө? Эжемдин бир жердеши издеши мүмкүн деди эле. Ооба, сиз билесизби дедим. Тетигини көрдүңбү? Чердакты. Карасам 7 кабат үйдүн чатырында сербейген бир кыз турган сейт. Кыйла узап кеткем да. Көрдүм дедим. Ал ошол жака бекинде. 2 күн болуп калды. Тиги киши билип калса өлтүрөт. Кантип качырарымды билбейм. Кызга кол саларда качып чыгыптыр дагы, чердакка жашыныптыр. Мени таанычу. Мурдагы күнү короо шыпырып жүрсөм, кенедей кагаздын айрыгы учуп түштү. Ошого жазыптыр. Эптеп нан, суу жеткирип берип атам. Ал билип калса экөөбүздү тең өлтүрөт. Эми кандай кылабыз дейм? Ал дөңгөчдөй неме, аялы экөө ушул жакын жердеги орустардын чочкосун багышат. Айлыкты жакшы алат окшойт. Бир жолу Кыргызстанга үй салып атам деп мактанган, мас болуп алып. Кудайдан үмүтү жок неме, жаш кызды көрүп көзү кызарып атат да. Эми эмне кылабыз десеңиз, айлам кетти. Мен да ошону билбей атам, короо шыпырып жамбагам. Билип калса үйдүн кожоюнуна айтып, мени жеп аткан нанымдан ажыратат деп корком деди, ыйламсырап. Жөн коеюн десем, кызга обал, заманам куурулду. Короо шыпыргыч аке эптеп, абдан бышык, синтетикадан өрүлгөн аргамчы таап берди. Ага чейин дагы бир сутка өтүп кетти. Ошону кызга жеткире албай кыйналдык. Акыры эптеп жеткирдик. Кыз коркуп түшө албайт. Айла кеткенде мени тааныбайт деп көзүмө кара көз айнек кийдим. Бир орус жигитке акча берип, жипти чердактын темир трубасына катуу байлаттырдык. Мен жетип, сен түш дегенде, анан мен түшөйүн десем чырылдап болбойт, бийиктигинен коркуп шорду. Тобокел деп экөөбүз кучакташып бирге түштүк. Теги короочу аке такси кармап, үйдүн артынан бизди күтүп турган. Эмне болгонун билбейм, бир маалда экөөбүздүн колубуздан жылаандай жылбарска синтетика жип чыгып кетти дагы. Учуп баратканыбызды бир билем. Сабый деп кыйкырганым эсимде. Андан башканы билбейм. 3-чү кабатка келип калганда жип колубуздан чыккан экен. Анын үстүнө жанагы оңбогон 40тардагы чаарала киши көрүп калып, ылдыйдан кыйкырганын Сабый угуп тыбырчылап, күүлөнүп жиберди окшойт. Айтор. Анан эмне болду? Тумар чыдамсыздана ыйлап жиберди. Тез жардам келип, биздин алжа-булжа талкаланган денебиз салып кетет. Короо шыпыргыч аке келип, абалыбызды билип туруптур. Кийин эсибизге келгенде бизге суу, сүт, тамак-аш, тоок сорпо алып келип жүргөн ошол экен. Менин 2 бутум тең кабыргаларым талкаланат. Сабыйчы? Сабый салмагы жеңил болгондуктан аныкы мага караганда оңоюраак болгонго, бирок ал дагы 1 жылдан өткөндө басты.
дегенде мен эсиме келгенде денем бүт забинтованный экен. Жанагы булак курт бар го, түштүктөгү жибек курту. Так ошондой болуп жатыптырмын. Кийин сүрөттөн көрүп атпаймынбы? Көзүмдү ачсам ушул Сергей карап отуруптур. Ай бедненькие, Тумар жашын тыя алган жок. Здравствуй, красавица, деди. Бул эркек мага тийишип атат деп ойлодум да унчукпай койдум. Ну что, ты уже в сознании? Говори же, деди. Көрсө жөн эле көңүлүмдү көтөрөйүн деп өз пациентине кайрылганы тура. Бетимден тамтык жок. Бинттелген болсо сулуулугумду кайдан көрөт? Баары шишик, жараланган болсо. Кумар кыткылыктап күлдү. Ага кошулуп Тумар да жылмайды. Жаратылыш самка, самец деп жаратканда. Алар бири-бирине жагыш үчүн, жетиш үчүн өмүр бою аракет кылышат, кыйналышат деген сөз туура экен. Өлө албай жатып дагы аялдык мыйзамымды кое бербейм да, 1,5 жыл ордуман турбай жаттым. Аркаларым кычышып, жууруп, ал эмес кызыл эт болгон учурлар болду. Байкушум-ай, Тумар токтоно албай ыйлай баштады кайра. Не плачь, жаным. Тебе нельзя же нервничать. Давай, завтра расскажу. Ладно, плакать не буду. Уланта берчи, алтыным. Бир күнү Сергей айтат, сени апам аябай жактырып калыптыр деп. Апаң мени кайдан көрдү дейм? Сени эченирет көрбөдүбү? Анын үстүнө апам мага колукту издеп жүрөт дейт. Аябай күлдүм, төшөктөн турбаган колуктунубу дейм. Бир күнү өңүр айы татынакай, улгая баштаган аял кирип келди палатага. Это вы, Кумара? Южная красавица, дейт. Да, это я, Кумара, дейм, таң калып. Я вам принесла домашние пирожки, сама пекла, дейт. Когда вас в первый раз увидела, то сразу полюбила. У вас ангельское личико. Спасибо, дейм, таң калып. Ага чейин доктордун обходу башталып, Сергей Николаевич кирип келди дагы экөөбүздү тааныштырды. Вот моя кыргызка красавица, дейт. А это моя мама. Каждый день она будет ходить и вам будет массаж делать. Ой, Кудай-ай, ушундай да адамдар болот экен, Тумар үнсүз ыйлап жатты. Аны Кумар байкаган жок, аңгеменин кызыгына түшүп алып. Болот экен, Анна Петровна күнүгө келип, массаж жасайт, денемди майлап, уктатып коюп кетет. Андан 1 ай өткөн соң мени биринчи кадамым менен башталды. О, эмнесин айтайын, кыскасы 2 жыл дегенде кадимкидей басып кеттим. Сага периштелер жолуккан турбайбы? 2 жыл ичинде 10га жакын операция жасады. Анын баарын бекер жасады Сергей Николаевич. Мен ооруканадан чыккан күнү үйлөнүү тоюбуз болду. Оорукананын бүт коллективи келишти куттуктап, чакан той кылышты. Менин башка айлам калган жок. Мага эмгеген керек болсо каражатын сарп кылып, алтын колдуу Сергейге макул болбоско чамам жок эле. Албетте, Сабый эмне болду анан? Сабыйдын тагдыры жакшы болгон жок. Ооруканадан чыккандан кийин аңдып жүрүп, теги оңбогон кара чаарала киши аялды калат. Эмне болгону белгисиз, Сабый өзүнө кол салыптыр. Короча ыйлап айтып келди. Бирок кат жазып кеткен экен. Россияда мыйзам иштейт да, алгат боюнча териштирилип, теги оң богур кесилип кетти деп уктум. Короча акеден сооп болуптур. Ушундай бир гүлдөй жайнаган кыз эле. Мүнөзүчү байкуштун. Кумар үшкүрүп алды. А мени медучилищеге күндүзгү бөлүмдөн окутушту. 3 жылда бүттүм. Аябай аракет кылып жакшы окудум. Мына эми 2 дипломдун, 2 кесиптин ээсимин. Теректей болуп балдарың өсүп калыптыр. Кыргызстан тууралуу билишеби? А как же, менден жакшы билишет. Ысык көлгө баруу максаттары. Интернеттен көрүп, окуп суктанышат. Силерде улам эле митинг, революция боло берет деди. Президенттериңерди кубаладыңар. Ожские события очень опасно деп Сергей бизди жибергиси келген жок. Албетте өлкөдө тынчтык болбосо кантип анан жиберсин? Сергей кызык киши, өзү 7 апрелде барам деп оолугу алыптыр. Мен жардам беришим керек, врач катары. Сенин родинаңа деп Кумар аябай күлдү. Биз Анна Петровна экөөбүз араң алып калдык. Кыскасы турмушубуз өтө кызык. Кандай асыл киши Сергей Николаевич. Так быйыл пландап атканбыз да. Анна Петровна мени инсульт перенесла.
Ошол үчүн токтоп калганбыз. Кудайга шүгүр жеңил өттү. Азыр чуркап жүргөнүн өзүн көрдүң го? Кумар, сен үчүн сыймыктанам. Эки уулуңду кыргызча ат коюп, Кыргызстан тууралуу билдирип чоңойтконуңа. Албетте биздин сулуу жерди, бийик тоолорду, шаркыраган сууларды көргөнгө кызыгышат балдарым. Ал эмес атам менен апамдын мүрзөлөрүнө алып барам деген максатым бар. Азаматсың, сендей уялашым бар экенине Кудайга ыраазымын. Кумар ордунан турду дагы светти жагып, саатты карады. Таңкы 5 экен. Жакында таң атат. Кумар, Сергей сени өтө жакшы көрөрүн байкадым. Ушундай ыраазы болуп, кубанганымды айтпа. Анын айтканына макул болушуң керек. Сага анын ат көтөргүс эмгек өтүптүр. Ата-энең бир тууганың дагы ошончолук күйөрү күйсө. Мен маңдайга жазганды көрөм. Бул илдетке дагы бекеринен чалдыкпасам керек. Ошончолук айыбым бардыр. Анын баарын улуу Лев Толстой айткан эле. Бул дүйнөнүн кысасы ал дүйнөгө кетпейт деп. Баары бир эртеби кечпи кылган жаман жакшы ишибиздин эсебин төлөй турган күн келери бышык тура. Кудай бар го, мага да буюрса донор табылат. Сени донор үчүн издеп келбедим. Туура чыгынбай жүрдүм. Москвага келип убакыт болуп калган соң, Арсар экөөбүз кыргыз диаспоралар аркылуу издей баштадык. Жолубуз болуп оңой таап албадыкпы? Рахмат жаным, ыраскана келбедиңби? Минтип аман-эсен жүз көрүшүп отурабыз. Сергей врач, Гиппократтын антын алган адам. Ал түшүнөт, мен оору дегенде эмне экенин 2 жыл жалдырап ордумда жатып жакшы билип калдым. Мага кабатыр болбо, мен жанымды да аябайм сенден. Жок, Кумар, Сергей үчүн, Асан, Үсөн үчүн сен андай кадамга барбашың керек. Сен мени кечир. Тумар, Кумарда дегенде катуу кучактап өптү да күтпөгөн жерден путуна чабыла жыгылды. Эң башкысы, сен мени кечиришиң керек. Менин айыбым тоодой. Эгер мен, Тумар жашына муунуп атты. Эгер мен көкүндү макулдатпасам, аны менен Россияга кетпесең, сен булардын бирин көрмөк эмессиң. Мунун баарына мен күнөөлүмүн. Кечир. Анан мен беймарал трансплантацияга бара алам. Тур, Кумар кыйкырып жиберди. Сенин эч кандай күнөөң жок. Россия ал менин идеям. Мен ойлоп тапкан болчумун. Сен ойлоп таптың беле? Чын айтып атасыңбы? Тумар ордунан туруп, тубалга жүлөнүп, өң алакеттен кетип туруп калды. Тумарым, ананайыным, сулуум менен. Не сомневайся, это я придумала. Кумардын карагаттай көздөрү тике карады. Ей-богу, колуң көкүрөгүнө койду. Сен ошого өзүңдү күнөөлөбө? Ты при чём тут? Время во всем виновато. Ойлочу, ишсиз калдык. Кызыл дипломдун, таланттуу технологдун анда эч кимге кереги жок болчу. Акционерное общество болуп түзүлдүк. Ну что? Оңго жетпеген ошондогу жетекчилер эле иштемей болду. Канчалаган кыз келиндер көчөдө калды. Помнишь? Мурда кандай элек? 40 жылдыктын алды. Кирип чыккан киши үзүлчү эмес, айрыкча сменадан чыккандагычы. Кылкылдаган кыз келиндер, аларды күткөн жигиттер. Баары эки-экиден болуп тарап кетишер эле. Биринин жигити экинчисинин күйөөлөрү күтүп турушчу эмес беле? Өзүнчө эле майрамга айланчу. Айтпа, укмуштай мезгилдер өтүптүр. Кудайдын амирисиз кум кыймылдабайт. Дейчүбү атам Нурадил. Бул биздин каалообуздан сырт болгон иштер. Тур жаным, ошончолук эле менин кечирдим деген сөзүмдү каалап турсаң, мен 1000 жолу кечирдим. Сен менин алдымда аксың, эч кандай айыбың жок. Эже-сиңдилер кучакташып өбүшүп атышты. Ыраазымын, Кудайга шүгүр. Тумар кандайдыр даражада жеңилдеп алгандай болду. Мен ушул сөз үчүн 1000 километрден, бирок Алида өзүнүн керт баш үчүн келгенин жашырып атканына, Алида жаман кыялдан, өзүмчүлдүктөн биротоло кутула элегин, Кумардын алдында өтө пас адам экенин ойлоп ичи оттой күйүп атты. Ушул тапта да калп айтпай, чын көңүл боло албаганына жине келди. Кумардын кечириминен кийин көңүл ток трансплантацияга барам деп кырдаалдан улам айтып атканына 1000 рет өзүн күнөөлөп, эң жаман адам экенмин деп турду. Анан башка айласы бар беле? Бирок эми тынч бейгам болом баарынан. Баса атам,
Нурадил Муратовдун экөөбүзгө арнап жазып дептер калтырган экен. Ала келбегениме өкүнүп атам. Ал кандай дептер, эмне болгон дептер экен? Кумар шашып сурап жатты. Апабыз Умугүлсүн экөөнүн таржымалы жашоо өмүр, анан экөөбүз тууларда атама көзүнө көрүнгөн аян. Абдан кызык, экөөбүзгө арналыптыр. Москвада Арсардыкында калды. Аны сөзсүз сен дагы окуп чыгышың керек. Себеби атамдын керези ушундай экен. Сөзсүз окуйм. А дегенде өзүң көңүлүң тандаган Германиядан айыгып келеличи? Буйрса Кумар, сөзсүз айыгып келебиз. Тумардын көзүндө миң жаш эле. Буйрук тагдыр ушул. Кең Россиянын бир бурчунда, Междуреченск шаарынын Луначарский көчөсүндөгү 127 үйдө. Энеден эгиз туулган эки адам медицинанын тили менен айтканда бир тукумда пайда болуп, бир клеткада өнүп, өсүп, туулуп, Кудайдын амири менен чейрек кылымга жакын бири-биринен бөтөн өмүр сүрүшкөн эжесиңди. Кумар 15 минутта эрте туулган эмеспи? Кумар менен Тумар ушунча мезгил ичиндеги ортодогу бири айып деп көңүлгө албаган, экинчиси душман кылбас күнөөлөр үчүн кечирим сурашып, ак көңүлдөн кечиришип, табышып, көкүрөктөгү жамандыктан, кара зилден кутулушуп, агарып атышты. Балким Кудайдын буйруганы так ушул күндүр. Азыркы болмушка жетиш үчүн экөө не деген татаал окуя, таржымалдарды баштан өткөрүп, тобосуна жаныш керек беле? Болбосо кээ бирөөлөрдүн турмушундай сыдыргыга салгандай түз кете берсе эмне болмок? Кадиксиз ойго тойго, буйткалуу өмүргө чалынмайын адам эсине келбейби? Бул эмнеден мындай болот? Мүнөздөнбү, кежирликпи, теңирден тескери кеткен тээжиктиктенби? Ким билет да, ким эмне дей алат? Бул адамзат жашоосундагы алиге изилденбеген сыр бойдон, дың бойдон кала бермекчиби? Бул мүнөзүбү же тагдырыбы? Тукум куучулукпу? Түз ата-энеден келбесе да, жет атанын кайсы биринен агып келип, канга такалып, тереңине чөгүп калган калдыкпы? Генби? Болбосо бир кандан пайда болуп, бир талаачага эненин жаттынына келип түшкөн уруктан, бир түйүлгөн түйүндү жарып чыккан коштаниктен ар кандайча мүнөзгө ээ болгонун? Кайсы лимпоз изилдеп, дааналап, адамдар бул жолду экинчи баспасын деп ачка алып чыкмагы кимдин колунан келет эле? Же бул адамзат жашоо формациясынын келечегинде болор ишпи? Таң каларлык эме эмне? Июнь айынын этеги экенине карабай, орус таңы сергелең атып келатты. Верандадагы чоң столго кайра ак дасторкон жайылып, Анна Петровнанын самоору кайнап, кып-кызыл болуп пышкан ысык пирожкилер табакка тизилип туруптур. Кечеги конокторго жаккан крыжовник менен жүзүм аралаш жасалган варенье, колго жасалган быштак, айран, сүт. Доброе утро, Анна Петровна. Горячие пирожки? Когда вы успели? Деди чын көңүлүнөн Арсар. Моя супруга тоже по утрам так делает. Но иногда, байкуш балам, биротоло орус болуп кетиптир да. Пирожкини көргөндө сүйүнгөнүн кара, тимеле сары майга бышкан май токошту көргөнсүп деп алды Тумар. Өзү сүттөп чай ичкиси келди. Алды кайненесинин чайды кып-кызыл демдеп сүттөп берген канттай чайы көзүнө элестеди. Мне можно чай с молоком, Анна Петровна, деди Тумар кечеден бери өз киши болуп келаткан кудагыйына кайрылып. Хочу попробовать ваше молоко. Пожалуйста, Тумара, но молоко заводское, деп күлдү. Мы тоже в городе не заводим коров. Баары күлүп калышты. Я заведу машину, деп чалаула шам-шум эткен Сергей тура жөнөдү. Вижу, вы торопитесь. Да, пожалуйста, деди ысык пирожкини бурдап жеп жаткан Арсар. До аэропорта около часа езда. Жасана кийинген Кумар чыкты ичкериден. Ал оң жагына билинер билинбес сылтый калганын эми байкады да сураганга оозу барбады. 10 жолу операция көтөрүү оңой болбосо керек, ушул турпатында да Кудайга миң мертебе шүгүр, деп алды ичинен Тумар. Мама, мы с Сергеем проводим гостей до аэропорта, а потом на работу. Конечно же. За все спасибо, Анна Петровна. Теперь ваша очередь, мы вас ждем в Кыргызстане.
Тумар чын көңүлдөн рахмат айтып, колун салфеткага арчып турганы калды. Спасибо за горячие пирожки. Арсар дагы ыраазычылыгын билдирди. Гараждан алып чыгып, айыр биерин карап койгон автосунун эшигин ачып койгон Сергей аларды жаркын жүз менен карап турду. Арсар, сен алдыга отур, а биз Тумар экөөбүз артка сүйлөшүп барганга ыңгайлуу деди. Аңгыча тыкан кийинген Сергей машинага отурду дагы баранканы айландырып баштады. Чуркап келген Анна Петровна кагазга оролгон бир нерсени Арсарга берди. Это пирожки. В дороге поедите. Ой, спасибо, Анна Петровна. Вы очень добры. До свидания, Тумара. Я тебе желаю здоровья. Деген кемпир бармак сөөмөйү менен аты жогун бириктирип, алыстан болсо да чокунуп жиберди. Мама, они же не христиане, деп күлдү Сергей. Какая вам разница? Бог один? Ыймандуу жылмайган Анна Петровна кол булгап узатып калды. Машина короодон алкына чыгып, кечеги келген жолго түштү. Жанында Арсар экөө бир нерселерди кеп кылып атышты. Арттагы салондогу эгиз кыздар дагы бир жаркын нерселерди сөз кылып күлүп, жыргап кетип баратышты. Тумарага салкын аба жагып турду. Знаете, у нас всегда постоянная погода, деп түшүндүрө баштады Сергей. Всегда 30 градусов. И зимой, и летом. Как это понять? Всегда 30 градусов? Деп калды Арсар. А так Сергей жүзүн олуттугула. Летом 30 градусов плюсовая жара, а зимой 30 градусов минусовой холод. Значит, устойчивая температура, товарищи? А, точно. Арсар сөздүн маанисин түшүнгөн соң каткыра күлдү. Тумар менен Арсарды Междуреченскинин аэропортуна жеткиришти. Сергей менен Кумар меймандар менен кучакташа коштошту. Кумар Арсарга көзүн кысып, колундагы кайрадан атайылап катуу кармаганын Тумар көргөн жок. Абдан жакшы адамдар экен, мама, деди Арсар өтө ыраазы алар менен ичкери кирген соң. Кумар тайэжим үчүн кубанып атам, бактысын тааптыр. Алар күтүүчү залдан узун жумшак скамейкага отурушту, учууну жарыялаганча. Ооба десеңчи, Тумар оор ойдон ойгону. Мен дагы ошону ойлоп келатам. Эми мама, Москвага жеткенде бир нече саат учабыз. Сиз уктап алганга аракет кылсаңыз, Ооба, деди. Сергей өтө түшүнүктүү кылып айтты го. Кумарды такыр жибергиси жок. Мен дагы туура көрдүм. Кумарга капа эмесмин. Туура, мама. Сергей Николаевич мыкты профессионал экени көрүнүп турат. Өздөрү чечсин. Тааранууга кенедей дагы акын жок экенин терең түшүндүм. Тобо, адам табияты шумдук, биз өзүбүздүн керт башыбызды гана ойлойт экенбиз, өзүмчүлдүк. Тумардын тамагына түйүн келип туруп алды да, андан ары сөз дулаган жок. Апасынын абалын ички күү шааны Арсар түшүнүп келатты. Колунда бардык жагдай туруп, Кумар менен катташууга далалат кылбаган апасына таң калды бир чети. Кыскасы, сиз Кыргызстанга барып келесизби же баруу кажетпи? Мен ушуну ойлонуп атам. Балдарга түшүндүрүп, каражаттарды чогултуп, же барып эле келсемби? Бир күн нары, бир күн бери дегендей. Интернеттен бардык данныйларды таап, предварительно сүйлөшүп койгом. Москвага жетерим менен переговорду жаңыртып, самолетко билеттерди заказ кыла беришибиз керек. Тумар Ханшанын эсебиндеги өзүмө тиешелүү акча тыйындарымды 7-8 айдан бери ала элекмин. Соня экөөбүздүн дагы банкка чогулткандарыбыз бар. Аны өзүңдүн барыш келишиңе жаратарсың. Атамчы, атама эми баарын айта бериш керек го? Ооба, баса сизден бейжооп бериш кылдык. Кумар тайэжем экөөбүз. Эмнеш? Тумар кыжаалаттана карады Арсарга. Тынччылыкпы деги? Арсар төш чөнтөгүнөн тайэжесинин паспортун алып чыгып, апасына көрсөтөйүн десе, ичинен бир нече даана жашыл купюралар куюлуп түшүп кетти. Кумардыкы го? Ооба, Кумар тайэжем айтты. Билетти мага ошо заказ кыла бергиле. Бир күн калганда Москвага жетип барам деди. А Сергейчи, балдарычы? Сергей жакшы адам, ал баарын түшүнөт. Тумарымды араң таптым. Германияга менсиз кетсеңер, өмүрү кечирбейм деди. Ол да байкушум-ай, көптөгөн операциялар башынан өткөргөн эме. Өзүн ойлобойт экен да. Бара көрөрбүз. Донорго жаратышпаса, түгөйүмдүн жанында турам деп көгөргөнү. Айлам жок, макул болдум.
Тумар унчуккан жок. Көздөрүнөн сыгылып аккан жашын аарчуга да алы келбей, ичинен буулугуп, ичинен түтөп отурду. Мама, эми көп эле капаланбаңызчы. Зээним кейип кетти, сиздин бул абалыңызды көрүп. Эмнеми? Жаныңызды кыйнай бербеңизчи, баары жакшы болот дебедиби Сергей Николаевич? Арсар балам, сен да жашсың али. Өзүмө күйүп атат дейсиңби? Буйруганын көрөм. Анан эмнеге? Эмнеге болчу эле, ушу азыркы күнгө чейин кем акылдыгыма, мерездигиме, өзүмчүлдүгүмө арыма келип атпайымбы? Сиз кем акылсызбы? Мам, Кудайды караңызчы. Сиз өз элиңиз үчүн көп эмгек жасаган адамсыз. Канча жерде иштесеңиз дагы, ал жерге күчүңүздү, ак эмгегиңизди, жаштыгыңызды бердиңиз. Башканы айтпаганда, Тумар ханыша здравницасы эмне деген дөөлөт кыргыз үчүн. Мен деле угуп атам, Тумар ханышага жылына нечендеген эл келип, жайыгышы дебей, ден соолугун чыңдап, экономикаңарга эсепсиз каражат куюлуп атканын. Эми анын чындечи, мен жалгыз куруп турмунбу анын баарын? Анан ким курду? Кайсы чиновниктин акыл эси жетти? Ким сизчелик өз каражатын эл үчүн жумшап жатат? Ар түрдүү жол менен чогулткан каражаттарынын бир тыйынын элге берип атабычы? Сиздей айкөл март адамды азыр күндүзү чырак менен издеп табууга болобу? Баары эле сөз жүзүндө, а чындыгында кичинекей мамлекетти жеп бүтүрмөй болушту го. Кыргыз бийликчилдериң же жалганбы? Тумар ханышанын ар бир кышы, ар бир ташы, ар бир бурчунда сиздин көзүңүздүн нуру, акылыңыз, элиңизге акыр ысык көлгө болгон сүйүүңүз, тилегиңиз турат. Рахмат апа, я вами горжусь. Бетиңизге даап айта албай жүрдүм. Мен сиздей апам менен сыймыктанам. Кудай өмүрүңүздү узун кылса экен, мына бу кыжаалатчылыктан арылып алсаңыз экен деп, ошол күндөн бери тилеп атам апа. Арсардын үнү каргылданды. Кой балам, сен айтпа, мактаба, элге пайдасы тийсе, менин ыраазычылыгым ошол. Аны элдин баары билет. Мурдагы жылы биз үй бүлөбүз менен эс алганы барганда, жалаң сиздин атыңызды айткан жөнөкөй элдин ыраазычылыгын уктум. Четтен келгендер аябай таң калышат экен. Сыймыктанып, ичимден мактанып жүрдүм. Эң башкысы апа, ден соолугуңуз кетти. Кан басым, кант диабети, момул башка түшүп турган. Токтот балам, эл укса уят. Эмне суят? Өмүрү эс алдыңызбы? Бир жерге барып дарыландыңызбы? Эс алып эле жүрдүм. Эми оорубасам деле дарылана беремби? Кызыксың да балам. Темир эмессиз го акыры. Ооба дечи, адам темир эмес экен. Айтканың туура, канча күч, канча көз жашым калды анда. Бирок аны кимге колкоо кылам? Баарына өз каалоом менен бардым. Ал менин өмүрүмдөгү максатым, жан жүрөгүмдүн талабы эле. Тигине кыргыздын бир мыкты жигити Ташкул Керексизовду айтам. Рух ордону жасап койду. Дүйнөнүн 4 тарабынан эл келип көрүп, кыргыздын ким экендиги менен таанышып кетүүдө. Рахмат ошол жигитке. Бир жерден мен кыргыз үчүн кылып койдум, мен кыргыз үчүн жасап койдум деп мактанганын кулагым чалган жок. Ал инсан да өз мүдөөсүнүн, жүрөгүнүн каалаганын жасады. Чыны эр жигит деп ошону айтыш керек. Чыныгы баатыр. Керексизовдогу чыныгы эр жигит дедик. А сизди эмне дешибиз керек? Мен да эми өз мүдөөсүн аткаргандардын биримин да. Азаматсыз. Арсар каткырып күлүп алды. Апасын апенди деппи же чындап ыраазы болуп күлдүбү? Тумар ажырата албай ойлонду. Аңгыча учууну жарыялап жиберди. Алар самолетко кирип жайланышты. Уктап алганга аракет кылыңыз. Мейли, түнү бою кирпиктүү көзүбүз ирмелген жок. Ошо да мама, самолеттун гүүлдөгөнүнөн уйкусулам бузула берди. Тумар адатынча 10-15 мүнөттай уктай да калды. Самолет силкилдегенде ойгонду дагы уйкусу умаштай ачылды. Арсарды бушайман кылгысы келген жок. Уктаган болуп көзүн жумаары менен ойлончу ою даана күндүзгүдөй маңдайына келе берди. Алды туман, чер токой. Тагдыр эми кайсы жүзүн көрсөтөр экен Тумарга? Арсар айткандай, Тумар ханышанын жаркыраган ичи тышы, андагы ар түркүн шарттар, ден соолукту чыңдоочу бөлүмдөрү, бассейндер, эс алуучу жайлары, ашканалары, кафелери, накта улуттук колориттеги Акак көл рестораны.
борбордук жаштар ордосучу. Ар түркүн маданий иш-чара өткөрөрдө ордого 7 дубандан келген адамдар ар бири өздөрүнүн 7 боз үйүнө кирип эс алып даярданышат. Андан соң Тумар ханыша ордодо боло турган иш-чарага катыша берет. Ар бир боз үйдө жагдай шарт бар. Алыстан караганда көгүлтүр көлдү толкуткан ар түркүн шамдары баары бүткүл турпаты менен көз алдыга тартылды. Бул эс алып, ден соолукту чыңдоочу кооз имарат башталып, пайдаланууга берилгенге чейин 5 жылдай убакыт өттү. Бүткөндөн кийин өз турпатына чындап серп салган Тумар оң жак саамайынын биринчи жолу агарганын көрүп айран калганын эстеди. Алыстан карап, көзүңдү жума саам элестетип турсаң, эбегейсиз зор форель балыгы 2-3 кабат үйдөй денесин алдыга умтулдуруп, койругун чамгарактата көтөрүп, атылып бараткан ракетадай тумшугу төбөсүндөгү 2 фонарь көзүн жандырып, көлдү жээктеп сүзүп бараткансый. Байкасаң, ажайып алып денелүү форельдин өзү. Жөн койсоң ушул абалында төмөн аршин көлдү заматта айланып чыкчуудай. Адам акылынан жаралган кереметтердин бири мына ушул Тумар ханышасы, кыргыз үчүн жаралган түбөлүк дөөлөт, кут ырыскы. Кудайдын амири менен 7 күндө жери каймактап, бейиши кошо жаралып, шайтанга алданган. Адам ата обойнени баары бир кыйбай, боору имерилген парвадивгерим. Аңкыган жыттуу ала тоо менен өмүрү тойбос ысык көлдү түбөлүккө белекке берген экен дешет дагы бир уламышта. Өп жердин кыйырын кыдырып, түркүн эстелик айкелдерди көргөнү таасир бердиби же Ариет атасынын Тумар эне тууралуу айткандары көңүлгө түбөлүк бүчүр байлаттыбы? Имараттын алдында канаттуу тулпарчан суудан чыгып келе жаткан Тумар ханышанын айкели бөтөнчү болду. Көл толкуп турат, андан жээкти көздөй чыгып келаткан чачтары узун, белинде куралы, башында таажысы бар сулуу аялдын келбетин көргөндөр кызыкпай койбойт. Бул айкелдин алдында дайыма үймөлөктөгөн эл. Айкел көлдүн символу, Тумардын эмгегинин натыйжасы. Сүрөткө түшүп атышабы, кызыгып карап турушабы, айтор эл үзүлбөйт. Тумар айкел бүтүп, ачылган күндө эч унутпайт. Ачуу салтанатында сөздөр сүйлөнүп бүтүп, үстүнөн ак матаны алып ыргытканда, элдин чуулдаганычы Тумар ханыша ажайып айкел болуптур. Кыргызда мындай боло элек болчу шумдук. Айбу Тумар Муратова өзүн чектирип коюптур го, рас эле. Койгулачы, бөйлүктөн шыйрак чыгарбай. Ушунчаны жасап койгонуна рахмат дебейсиңерби? Безилдебей. Жана катындын оозун жаба сүйлөдү эркектердин бири. Ырас айтат, эс алуучуго улгайган аял дагы тегини жактап кетти. Мени таң калтырганы, деди дагы бир орто жаш эркек адам нары басып баратып. Мунун баарына каражатты кайдан тапты экен? Бул бир мамлекеттин кылар иши го. Ошону айтсаң деп дагы бири коштоп кетти. Чын-чынына келгенде Муратова жеке ишкер эле да. Мурда жалаң госслужбада иштеген да бу катын. Ошондо байып койгон. Эмнеси болсо да элге жасады да. Куттуктагандардан колу бошобой атса да, элдин пикири, таң калуусу Тумардын кулагына даана жетип жатты. Күлкүсү келди, бүткөн ашка сынчы көп дейт. Айтып коюш кандай гана оңой. Менин жарым өмүрүм кетти го. Нааразы эмесмин, тескерисинче канааттанып алдым. Эң башкысы максатыма жеттим. Эл үчүн кеткен мээнетке Кудай дагы батасын берет дейт го. Ариет атам. Азыр менден бактылуу киши барбы? Тумардын көңүлү көктө болчу. Ар дайым биринчи иретте айкелге карап алып кубанып, канагат алмайы бар. Ушуну ойлоп тапканына бир кубанса, ойдогудай образды жасап берген жоомарт бедисчи сүрөтчүгө чексиз ыраазы. Колуң дарт көрбөсүн, өнөрүңө береке, өлбө деп эченирээт көрүнө да, көөнө да алкаганы бар. Бир караганда кыргыз Тумар ханыша жоону жеңип, жоокерлери менен кайтып келаткандай шаң да, түр да берет. Дүйнө жүзүндөгү туристтерди чогулткандагы ушул айкел, азыр техниканын заманы. Айкелди сүрөткө тартып алышып, интернетке байма-бай жүктөшөт. Сандаган интернет колдонуучулар көрөт, кызыгат, дарегин издешет. Тим эле Тажымахалды эңсегендей эңсеп келишчү болду дүйнөнүн 4 тарабынан.
Тумардан мыкты адис Кашкөй архитектор Аман Камбаров менен атайын барып таанышканы да кызык. Ариет атасынын белгилеп берип кеткен келечектеги имараттын ордуна өкмөткө шаардык архитектурага кеминде 10 жолудан кирип атып, жер тилкесин бөлдүрүп алганын эстеди. Дагы ошого удаа курула турган имараттын долбоорлорун өзүнүн ой кыялындагыдай түшүндүрүп ким жасап берер экен деген максат менен изилдеп, жакшы досторунун сунушу менен Аман Камбаровду тапкан. Атайын убакытты белгилешип, так убадалашып жолугушкан. Шашпай отурушуп, келечектеги олуттуу ишти нечен жолу талкуулашты. Алан кеме Тумардын күнү бүгүнкүдөй көз алдында. Аны эстегенде мыйыгынан жылмайып алат. Кезектеги талкууда Камбаров кыжаала тончукту. Сиздин планды эстеп көрсөк, өтө чоң каражат кетет экен, Тумар Нурадиловна, деди өз курагынан аша токтуу архитектор жигит. А сиз бул тууралуу ойлодуңуз беле? Деп сынай карады өз ишине катуу берилип алган жаш аялга таңгала. Мен дипломдуу экономистмин, илимий даражам дагы бар, кабатырланбаңыз. Демек адегенде жанына 2 кабаттуу лаборатория салынат, Так ошондой, Аман Камбарович, туура түшүндүңүз. Антпесек көлдү кимдер гана кечпейт. Алар бизге ар кайсы тараптан ар кандай илдеттерди алып келип, элдин шору бул жагынан да куруп атпайбы? Аныңыз туурадыр. Туура эмес, туп-туура. Камбаров тартына түштү. Бирок ал да өз оюн ортого салды. Эс алабыз деп келгендерди адегенде лабораториядан өт деп, илгери Советтер Союзунун тушунда жогорку окуу жайына окуганы айылдан келген абитуриенттерди мончого кубалап, санэпидстанциядан өткөрүп, өттү деп справка берип, анан жатаканага уруксат берилчү. Биттеп келгендер оору жугат деп, анан гана уруксат берилсе, түйшүгүнөн жадаган көйгөйлөр чыкпайбы? Чыкса чыгат да, ага карабайбыз. Чын-чынына келгенде элди ошого көндүрүшүбүз керек. Кокус илдет табылгандар так ошол жерден дарыланып, анан соң каалаганча көлгө түшүп эс ала беришсин. Ошондо көлүбүздүн ден соолугунда, элибиздин ден соолугундагы сактап калган болобуз, чынбы? Чын деңизчи, өтө түйшүктүү иш. Дагы бир суроо, лабораторияны боз үй формасында деп атасыз. Кой түбөлө Европа тибинде салынса эмне болот? Даяр, сонун проекттер деги толтура. Так ошол лабораториянын имаратынан башталат улуттук колорит. Европа тибинде не деген укмуш имараттар, ак сарайлар бар дүйнө жүзүндө. Биз кимди таң калтырмакпыз? Аман Камбарович, Акрополь, Тадж-Махал, Колизей, дүйнөнүн 7 кереметтери. Анын кызыгы барбы сырттан келгендерге? Сизге идеяны жакшы эле берип атам. А сиз, Аман Камбарович, фантазияңызды ишке салыңыз, аябаңыз. Эгер көңүлүңүзгө төп келсе, каражатка кылчактамай адат жок менде. Курулуш накта, улуттук колоритте болушу керек. Сиз жеке менчик ишкерсиз. Бүтүндөй бир мамлекет көтөрө турган жүктү моюнга алып жатканыңызды түшүндүңүзбү? Абдан түшүндүм. Сиз айтканда аткара аласызбы же жокпу? Мага ошол керек. Аман Камбаровдун бир туруп күлкүсү келди. Гүл каярдай үлбүрөгөн назик аялдын жигери, ишенимдүү, менсинүүсү өз максатына жетиш үчүн эл берип, жел берип, оттой жанган турпатын карап отуруп, ичинен уялып далды. Ушул убакка чейин күнүгө кызматка келип, план боюнча иштеп, кайсы бир объектини өзгөчө кооздоп, мээ кетире ойлонгон ашкер аракети деле болбоптур ойлоп отурса. Сааты өтсө жасап аткан долбоорун жыйнап, суурмага сала коюп кете бермей менен күн өткөрүптүр. Таң калып да жатты. Тереңде жаткан эр жигиттик Ариет ойгонуп атканына. Тумардын кылам деген ишине ичинен кубанып татты. Ошентсе да, Тумар Нурадиловна, сиз көп эле нерсени өзүңүзгө жүктөй берет экенсиз. Кээде акча каражат чечпей турганда иштер болот. Ойлонолу. Кызык экенсиз. Өзүмө жүктөбөгөндө сизге жүктөймүнбү? Менин пландарым менен сиздин эмнешиңиз бар дегиси келип, өзүнүн убагында токтотуп алды. Аны мен ойлоноюн. Чынында экөөбүздүн атабыз үчүн жасалып жаткан иш эмес. Бери дегенде калктын кызыкчылыгы, терең кетсек улуттун келечеги, баары өтөт, кетет. Кылган жакшылык иш элге калат, деп кес айтты. Сиз чийгенден талбаңыз, фантазияңызды аябаңыз. Ал эми иштин кыйынчылыгына моюн мына. Тумар бир аз туруп мына айтты. Аман Камбарович, менин артымда мощный командам бар, кабатыр болбоңуз. Макулуңуз, сүйлөштүк.
Чиймеден деп атайы төмөн түшүрүп, намыс ариетке түшүп атканын терең түшүндү Камбаров. Бир туруп, өзүңүз чийип алыңыз деп туруп жөнөгөсү келди. Бул чалпоо бетке түз айткан арам катынга чини келип. Анан төлөй алабы деген сөз ичине кире түшкөндө, эки бети дуулдай нары түртүп, дароо унутуп салууга аракет кылды. Өзүн токтотту. Ушунча болгон соң артка кайтуу жигитчилик эмес экенин билет-дечи. Бир жагы ишенкиребей атканы. Ушундай маалда эр жигитмин дегендер өз очогуна гүл тартып, жер сатып, жеп ичип атканда. Бул кекиликтей келиндин дымагына таң берди. Элим, көлүм деген жаркын идеяга жалындап алган, карасы кара, агы ак сулуу көздөрүнөн от чачып турган келинди колдобой коюу адамгерчиликпи? Мындай сулуу аялдар эркектин көз отун жандыргандан башкага акылы жетпей, тигине жүрүшпөйбү? Кийимди тандап кийип, жылтыр этип көрүнгөн кафе, ресторандарда. А бул келин такыр башка топурактан жаралган, башкача оту менен туулган неме го? Мындай кыздарын кыргыз сыйлап алган илгертен, деп ичинен таң болуп отурду Аман Камбаров. Ана нечендеген акчасы бар эр адамдар эмне кылып ататчын эле? Катар-катар тамму тургузуп, катар-катар катын алып, катар-катар кафе, ресторандарды салып. Анын пайдасын керт башы көрөт. Андан көрө элге жумушчу орун бере турган завод, фабрика салбайбы деп элдин айтканы да туура. А бул аял элдин ден соолугун, камын ойлоп атпайбы? Баса бул 21-кылым Кыргыз тарыхында эч нерсе өндүрбөй жалаң кафе, ресторан, соода борбор салуу менен эсте калат окшойт деп ичинен күйүп жүргөн да өз эмес беле? Мага туура 1 жума убакыт бериңиз, деди Камбаров. Тумардын жаны чыга жаздады. Ойлонгонгобу? Биринчи версиясын жасаганга. Уф, жүрөгүм, мен да башкача ышынып ойлонгонго деп түшүнүп алыптырмын. Туура 1 жумадан соң так ушул Акак кафесинен жолугалы. Эркекчеби? Тумар колун сунду. Эркекче. Экөө колдорун катуу силкилдетип, дароо эки жакка тарап кетишти. Оңбогон гана арам катын. Оңой эмес го бу? Аман Камбаров так чоң энесинче тилдеп, кыйлага чейин Тумар Муратованын жигердүү да, сулуу да жүзүн элестетип кетип баратты. Есть 1 номер деп алаканын шак койгон Тумар да машинасына кирип отурду. Керектүү жагына жеткирип койбойт белем деп алды өкүнө. Так 1 жумадан соң Аман Камбаров планшетин көтөрүп Акак кафесинин алдына өзүн күтүп турганын эстеди Тумар. 5 мүнөт кечиккеним үчүн кечирим сурайм, Аман Камбарович, себебин түшүндүрүп берем азыр деп чыйпылыктап жиберген анда. Кечикпей убагында баруу, чыгармачыл адамдардын мүнөзүн теске салуу, тартип керектигин сезген Тумар, кыздар үчүн 5 мүнөт кечиккен, ал мыйзам деген көңүлдү көтөргөн архитектор. Рахмат, Аман Камбарович, ичкери кирелиби? Кирели. Алар өткөн жолу 1 бокалдан кофе буйруп коюп, кызыл чеке болгон стол бош эмес эле. Аларды таанып калган официант ийиле келип салам айтты. Эгер кааласаңыздар, кереге тосмосу бар бөлмөгө кирсеңиздер болот. Терезеси чоң жарык, эркектин колтугундагы портфель, планшетин көргөн жигит өткөндөгүдөй сүйлөшөт дегенди түшүндү. Бизге жарыгы көп жай керек, деди архитектор Аман Камбаров. Макул, жүрүңүздөр. Официант жигит чын эле кафенин түпкүрүндөгү бөлмөгө алып барды. Терезеси чоң, жарыгы да мол экен. Эмне буйруйсуздар? Меню китепчени бергенче оң колундагы соткасына жазганга даярданды официант жигит. Кам каймак менен 1 кофе. А сизгечи, Аман Камбарович? Же карандайбы деп сурады Тумар. Сизге жакканы, деди отуруп, стол үстүнө кагаздарын жайганга үлгүрүп. 2 кофе, кийинчерээк жегенге бирдемелерди буйруйбуз. Шыпылдаган официант жигит дароо буруксуган кам каймак кошкон 2 бокал кофени кооз жука табакка салып алып келип калды. Келиңиз, Тумар. Ысык кофе ичип, менин чоң энем айткандай акылды пештеп алалы. Анан иш баштайлы. Сиздин чоң энеңиздин сөздөрү сонун экен. Пештеп дегенине анча түшүнө бербедим. Жо, негизинен түшүндүм деңизчи. Акылды пештеп дегени акылды токтотуп алалы дегени. Ой, сонун сөз экен. Тумар адатынча маңдайындагы мейманы 2 ууртагыча кофени түгөтө ичип отуруп калды. Ай, ушу элге карабай лап эттире салганымчы, уят эле. Архитектор көңүлдүү түрүнө караганда
Иш огундагы деп жоруду. Эми бул тирмезек келинге жарым-жартылай болсо дагы жаксы экен деп ойлоп турду Камбаров. Архитектор Камбаров бул чоң имараттын долбоорун араң 12 баракка сыйдырганын айтып алды дегенде чыдамы кеткен Тумар битин коюп, архитекторум сантиметр миллиметрге чейин так жана таза чиймелерин көрүп, али эчтекесин билбесе да түкшөмөлдөп жакшылыкка жооруп, жанына жакын отуруп, парактарга кошо өңүлдү. Бул конус формасында турганы сиздин лабораторияларыңыз. Сиз эңсеген боз үй кире бериши кенен келип, сырттан келгендер артык баш кийим, сумка, бут кийим жана башка буюмдарын тапшырышат. Ар кимиси номер табылган бирка менен өз текчелерине коюшат. Так деп алды жигерденген Тумар. Биринчи кабатта каттоо, кеңеш берүү, ошондой эле адис врачтардын кабинеттери, ажаткана, душевая жайгашат. Дагы бир бурчунда Кыргызстан ичинде телефондук сүйлөшүүлөр жүргүзүлө турган пункттар, буфет, ашкана. Эң сонун мунуңузчу? Келгендер дегенде ирети менен бардык бөлмөлөрдөн өтүп, көлгө түшүүгө, дарылануунун бардык түрлөрүнөн пайдаланууга болот деген күбөлүктү алып, андан ары имараттын короосунан кирип, андан да катталып, номерлерге барып жайгаша беришет. Окус илдеттери барлары пландагандай 2 кабатпы? Эми ушул көйгөйдү чечебиз. Андайлар болуп калса, колуна керектүү кагаз берилет да дароо кыска мөөнөткө жатып дарыланышат. Аларды 2 кабаттагы бардык шарты бар мейманкана күтөт. Мейманканага жайгашкан соң кайра 1 кабаттагы врачтардан дарылана баштайт. Дарылануу мөөнөтү бүткөн соң күбөлүктү колго алып, сиз айткандай эс алуу үчүн санаториянын короосун көздөй бет алышат да, мынакей. Умна бали. Бирок алар бекер дарыланышабы? Антпесе эч ким келбей коет го, деп күлдү Камбаров. Бекер дарыланышат бар эмес. Путевканын баасы чет элдиктерге бир башка, кыргызстандыктарга бир башка болот. Эң туура, аны да мурунтан ойлонуп койгонмун. Эми санаториянын негизги долбоорун көрсөтөйүн. Дүйнө жүзүндөгү бардык курорттук санаториялык имараттардын эң эле оптимальный варианттарынан карап көрдүм. Сиздин ой кыялыңызды, максаттарыңызды ишке ашырганга аракет кылдым. Бирок неординарный, нестандартный имарат болгондуктан өтө кыйынчылыкка турду. Азамат деп туралы азырынча. Демек, имараттын ичине киребиз да. Ооба, биздин менталитет, улуттук эң белгилер, эл аздектеген ыйык салт, үрп-адатты да кошо унутпадым. Ошолордон азыр көптүр кабар бергидей сырдуу, сыйлуу эпостук каармандарды ушул жерден таанышып кетишет. Көлдүн минерал, озон суулары, балырлары, баткактары, ыйык таштары, кара туздары менен дарылануу бөлүгү дагы 1 кабатта жайгаштырылат. Электр, укалоо, хирургиялык дарылоо 2 кабатта. Ал эми оюн зоого өткөрүлүүчү жайлар имараттын башы менен куйругу тарапта болот. Алыстан караганда өзүңүз айткандай, эбегейсиз зор дене кыргыз форели көл жээктен сүзүп баратат. Мынакей, тумшук тарабында чоң зал, имараттын бүтүндөй энин ээлеген зал. Алардын эки жагында форелдин көгүлтүр тегерек көздөрү күйүп турат. Ички жасалгасы да талапка ылайык Манасовага баш болгон баатырлардын, Курманжан датка баштаган каармандар, Тумар ханыша энебиз жана азыркы мыкты энелердин сүрөттөрү дубалга көлдүн кооз, түркүн түс майда таштары менен жасалышы керек долбоор боюнча. Басат Тумар ханыша эненин сүлпөтүн дагы ойлонуп көрөм. Имараттын борборуна, көрүнө жерине жалаң Кыргызстандагы асыл таштардан жасала турган болсо. Здорово, Аман Камбарович. Менин тилегимди, кыялымды архитектуранын тили менен жасап чыксак, долбоор жасап атканда так сиздин ой кыялдар, экөөбүздүн талашкан тартышкандар көз алдымда турду. Архитектура катып калган музыка деп бекеринен айтылган эмес да, адеп короого кирген адамдарга эстетикалык, сулуулук, рахат тартуулоо менен маалымат ала алышат. Архитектура катып калган музыка эң сонун айтылган. Бул жайга кирген ар бир эс алуучуга канат бүтүп, көңүлү көкөлөп, саламаттыгын чыңдаган адам бактылуу экенин сезиш керек. Романтикадан чыга элек секелек кыздай сүйлөп турганын деген ойго кетти архитектор. Антиш өтө кыйын го. Дегенде мага канат жасап бериңиз, анан калганын көптөйбүз. Сизге канат жасаш колумдан келбейт. Келет. Долбооруңуз менин үмүтүмдү актаса, ошол канат. Тумардын жигерин карап отуруп таң калды. Аман Камбаров. Ушу аял киши айтып турат, илмейген арам катын. Мээни оорутат окшойт.
ындыны чогуу калган архитектордун ички күрөшүн түшүндү Тумар. Азыр мага бир канат бүтүрүп койдуңуз, Аман Камбарович. Жакшы. Куйрук жагычы? Куйрук жагында күнү түн иштеген түркүн спорттук оюндар өткөрүлчү зал. Ичи бардык секцияларды камтыйт, өзүнчө кабиналарга бөлүнөт. Өзүңүз айткандай, бул жайдын тубалдарында Кожомкул ата баш болгон кыргыздын мыкты спорт чеберлеринин сүрөттөрү түркүн түс, өчпөй турган боектор менен тартылат. Ал үчүн мыкты дизайнерлерге, художник айкелчилерге конкурс жарыялап, эң мыктысын гана тандап алыңыз. Узундан узун жазып берген долбоорумду жакшы түшүнгөн экенсиз, көп жылдан бери ойлонуп. Кайсы долбооруңду? Аман Камбаров сенсирип жиберди жини кайнап. Ладно, менин идеямды деп күлдү Тумар. Ошентсеңиз, имараттын күн жүрүш тарабындагы Аман Камбаров токтой калды. Сиз айткан көп орундуу стадиондун долбоору бүтө элек. Ага өкмөттөн дагы өзүнчө уруксаат алып, миллиондогон каражат бөлдүрүшүңүз керек, же ол жойгон инвестициялар тартылып келинбесе. Ага кеткен каражат бул санаторийге кеткенден ашык болбосо кем болбойт? Айтканыңыз туура, бирок параллель иштей бериш керек. Кызык экенсиз, Тумар Нурадиловна. Нысапсызга кашык сунса 5 уурдайт имиш. Сиз адегенде ушул долбоордун каражатын төлөп алсаңыз, кийинкиси кийин да. Айтканыңызда галет жок, ал кийинкинин жумушу. Улантыңыз. Это моя проблема. Ошентсе да, оңбогон каражатына башым жетпейт. Тумарга таңгала карады. Мужской шовинизм. Аялдарга экинчи сорт катары мамиле кылуу качан калар экен? Мырза Камбаров. Кечиресиз, мен сизди аял деп кемсинтип аткан жокмун. Бардык турпатыңыздан көрүнүп турат. Сөзсүз эле сөз менен жеткириш керекпи? Мага бөлмөлөрдүн размери жаккан жок. Мисалы, катардагы 2 адамга 12 квадрат метр өтө аздык кылат. Алар ашканага барбай, ичинен дагы чай ичкилери келишет. Жок дегенде 14 же 16 квадрат метр болушу керек. Аны чоңойтуп же кичирейтип курулуш башталганда оңдоп койсо болот да. Бышпаган ашка от жагыппы? Инженер куруучулар колдогу долбоор кандай болсо ошону жасашат. Ошого жооптуу болушат. Аны сиз менден жакшы билишиңиз керек. Кайра чине өлчүп чыганбы дегенде Камбаровдун жини келди. Кап, бул чегирткедей арам катындын жазып бергенин эле чие бербей, өтө чоң болуп кетет дебедим, деп калды оюнда. Долбоор негизинен жакшы, оригиналына өтө жакын. Кайсы оригиналын айтып жатасыз? Камбаровдун жаны чыга жаздады. Кечиресиз, менин ой кыялымдагы дегеним. 2 бокал кам каймак менен буруксуп келген экинчи жолку буйртма кофе бая эле сууп калган болчу. Камбаров кыжаалаттана уурдаган кофени ыргытып жибере жаздады. Келип күтүп турган официанткага кыйкырды. Ысыгын алып кел. Азыр шеф. Шефиңди кой да, тезирээк кофе алып кел. Мага да, деди Тумар эмоциясыз. Бирден ысык самсаны да унутпа. Такыр башкарып алды го. Эмнени каалайсың деп сурап койбойбу? Тумар болсо, каалаган олжосун алган турумтайдай кулпуруп Камбаровду карады. Бир жума убакыт берем. Люкс бөлмөңүз аябай жакты. Жанагы карапайым ил жатчуларын чоңойтсоңуз, бир жума убакытты сен мага бересиңби деп, сенге өткөн Камбаров туттугуп кетти. Эмки бир жума ичинде архитекторлордун бүткүл дүйнөлүк форумуна катышам дебедим беле. Анда 2 жума берем дегенде айтпай узак пауза кылып койду. Аңгыча буруксуган кофе менен ысык самсы келди. Экөө тең унчугушпай самсы жеп, кофени жыргап ичишти. Камбаровдун чекесинен тери чыга түшүп, нерв тамырлары дагы көбө барып, балбырап отуруп калды. Эмнегедир аалам сонун болуп көрүнүп турду. Аял менен мамиле кылсаң ушу да, андан көрө 100 граммдан коньяк болсо го, сонун болмок деп алды ичинен. Тумар оюн окуп койгонсуп. Аман Камбарович деди, шыңкылдай күлүп. Долбоорду биратоло бүткөндө, экөөбүз так ушул акактан коньяк ичебиз. Буюрса деп калды, уурусун карматып алгандай. Анда эмесе 2 жумадан соң ушул жерден так ушул маалда деген Тумар өзүн күтүп турган официантка акча сунду. 3 кофе, 2 самсы, деди официант жигит. Биз экинелишпедикпи? Сууп калганычы? Туура айтасың.
жигит деген тумар дагы кошту тыйынды. Экөө эки жакка тарап кетишти. Сиздер Кыргыз Республикасынын эл акыны, жазуучу жана драматург Меңди Мамазайырованын Аймаран романын угуп жатасыздар. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылышта окуган Кипариса Сурахманова.